Улуттук госпиталдын бир катар бөлүмдөрү COVID-19 инфекциясына чукул чара көрүү долбоорунун алкагында оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Атап айтканда, трансфизиология, жаак бет хирургиясы, урология, кан тамыр хирургиясы, проктология, терапевтик корпус, ошондой эле коомдук тамактануу бөлүмдөрүндө оңдоо иштери аныктады. Имараттын терезе эшиктери, таза суу жана агынды суу түтүктөрү, жылыткычтар жана электр тармагы толугу менен алмаштырылды. Мындан тышкары бөлүмдөрдө жаңы жуунуучу бөлмөлөр орнотулду. Долбоор Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Оорулуга дагы шарт түзүп беришибиз керек. Ошо берип аткан донорго да шарт түзүшүбүз керек. Анан экинчиси, ошо канды алып аткан убактарда ошол бөлүмдүн баардыгы дүйнөлүк стандартка туура келиши керек. Ошолордун баарын жасалып калып бүгүн абдан жакшы күн болуп атат. Бул улуттук госпиталга берген жардам, бул Кыргыз элине берген жардамы. Өзүңөр билесиңер, мен бир эле примерди айта кетейин. Быйыл 1-2, 3 ковид волнада 7355 больнойду чыгардык. Ошол дарыланган ичинен, конечно, чыгымдар болду, бирок көпчүлүгүн биз аман сактап калды десек, мен эч убакта жаңылбайм.